Баланын дагы милдети, акы, атанын мойындагы милдет, балаңа наалат айтпайсың, каргыш айтпайсың, акарат кылбайсың. Балаңа жаман баддуа деп кой, жаман дуа кылбайсың. Элестеткен кебил, бу эшек дейт, адам болбодун дейт. Бала кичинесинен өзүнө эшек элестетип калат. Баланы кемсинтип, жаман сөздөрүн акарат кыла бербейсиң. Иншалла менин балам Хазрет Умардай болот, адилеттүү болот. Мен балам менен сыймыктанам. Баланын жеке кимдигин өзүнүн личности катары сыйлоо. Пайгамбар саллаллаху утия бишара, пайгамбарга суу алып келди эле. Пайгамбар алейхиссалам сууду ичти дагы, пайгамбардын сүннөтү оң жактан берет да, туурабы? Пайгамбар сууду ичкенден кийин утия бишара фашарба минху ва ан ямини гулам. Оң жагына караса бир жаш бала отуруптур. Пайгамбардын оң жагында ким бар экен? Оң жагында ва ан ясари ашях. Сол жагында Абу Бакр бар, Умар бар, Усман бар. Факала лил гулам атазан ли ан утия хаула. Балады жаш баладан сурады пайгамбар. Рухсат бересинби деди. Сол жакта улуулар бар экен, Абу Бакр, Хазрет Умарларга берейин сууду деди. Бирок сүннет не? Оң жактан. Факала ал гулам, жана жаш бала айтты: "Валлахи, Аллага касам ичем, ла у'сиру би насиби минка хадан." Сизден кийинки насибемди мен эч кимге бербейм деди. Аллага касам болсун я Расулалла, сизден кийинки насибамды, кешигиңизди эч кимге бербейм деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям колуна берди. Имам Бухари, Имам Муслимде келген хадис, пайгамбар жаш баланын укугун сыйлап атат. Бүгүн келип алып, ислам дини жаш баланын укугун сыйлабайт, башка кылбайт дейт. Сейдил халк. Эң улуу пайгамбар, Алланын эң сүйүктүү пайгамбар, кичинекей атын жакшы айта албаган жаш баладан рухсат сурап атат. Эмне үчүн? Бул бунакы. Жанында Абу Бакр Сыддык бар, Хазрет Умар бар, Усман бар. Жаш балдар келечек мекендин сутуму болот, түркүгү болот. Элибиздин, жерибиздин желегин желбиретүүчү бул жигиттер болот. Бүгүнкү балдар эртеңки эр жигиттер. Бул келечек биздин үмүтүбүз. Бала атанын сыры болот. Бала эмне экен? Атанын сыры. Ал сенин улантуучуң. Сен атыңды көтөрүүчү. Эң биринчи кыяматта Аллах табарак астага барганда балдарыңа, аялыңа, кыздарыңа кандай тарбия бергениңи сураласың, жооп бересиң. Эмне кылдың? Жакшылыкты үйрөттүңбү? Тавхид үйрөттүңбү? Исламды үйрөттүңбү? Жамандыктан, ширктен алыстаттыңбы? Адал арамды үйрөттүңбү?